Bir toğurdasa kammalıp ketet, tonnalap altın odasa köçödө жүрөт жылгап мисалы үчүн. Күнүгө бетин жакшылап, чампундап, жууп, бачалка менен сүртүп коюп, жаңы костюм кийсе, жолпоңдап мен баш болуп учурашабыз бардыгыбыз. Эң ууру ошо жеткен. Мамлекеттин соруп бүткөн ууру, мамлекеттин менчиктештирилген көп жерин. Анан көчөгө чыгып сага мактансак, сен о азамат деп ошону эл багар, журт багар кыйын. Андан кийинки dünya mülkө, malga байланыштуу арам иштердин бири, урматтуу бир туугандарым, бул уурулук. Уурулук деген адамдардын мал мүлкүн ага көрүнбөй, андан бекинип, тартып алуу деген сөз. Адамдардын мал мүлкүн жашырып, бекитип койгон жеринен ага көрүнбөстөн тартып алуу уурулук болот дагы. Анан бекинбей эле барып, шинтип тартып алуу бул каракчылык болот. Өкөтең эле арам. Уурулуктан да каракчылык көбүрөөк арам. Анткени ууру кичине адабы бар болуп, уялат, көрүнбөй уурдайт. Каракчы көрүнүп барып эле уурдай берет. Өкөтең баттар, өкөтең арам. Уурулук бул арам. Бул адамдардын акысын, адамдардын мал мүлкүн, дүнүйөсүн укуксуз, акысыз жемек деген сөз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Маида сүрөсүнүн 38 аятында айтат: "Вас-сариqu вас-сариqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim." Uuru erkектин жана ууру аялдын колдорун кескиле кылган иштерин жазасы катарында, жана Аллахтан жаза катарында алардын колдорун кескиле. Аллах Таала азиз, Аллах Таала хаким. Шариатыбызда уурунун колу кесилет. Мына Кытайда эң көп адам Кытайлык бирөө Бишкекке келип айтат эмиш, телефон чалат дейт. Мен жаман зеригип кеттим, эч ким жок экен Бишкекте деп. Бишкекте адам көп, жетпей 5 километр жерге бир саата жетесиң тыгылып, күнүгө наалыйбыз, адам мынча көп болуп кетти. Москва болуп кетти деп наалыйбыз. Ал Кытайлык келип айтыптыр, ой Бишкекте эч ким жок, зеригип кеттим деп. Көрсөк Кытайга салыштырганда Бишкек пустой болуп калат экен да. Эч ким жоктой көрүнөр. Мына ошол Кытайда уурулук жок. Билесиңерби? Аерде уурунун колун кесет. Аллах Таала уурунун колун кескиле деп туруп, Аллах Таала хаким деп атат. Анткени Аллахтын уурунун колун кесиш керек деген өкүмүндө хикмат, сыр бар. Азыр канчалаган уурулар жүрөт? Bir toğurdasa kammalıp ketet, tonnalap altın odasa köçödө жүрөт жылгап мисалы үчүн. Күнүгө бетин жакшылап, чампундап, жууп, бачалка менен сүртүп коюп, жаңы костюм кийсе, жолпоңдап мен баш болуп учурашабыз бардыгыбыз. Эң ууру ошо жеткен. Мамлекеттин соруп бүткөн ууру, мамлекеттин менчиктештирилген көп жерин. Анан көчөгө чыгып сага мактансак, сен о азамат деп ошону эл багар, журт багар кыйын бизнесмен дейсиң. Бечара коштан тоогун урдап, үндүгүн урдап койгон бирөө түрмөдө 10 жылда отурат. Эгер ошол уурунун колун кесип койгондо, бетин канчалык жылтыратса, катынын киремин апасынын кошуп алса деле, колун көрүп, муну баягы дейбиз да. Ошон үчүн бул колду кесиш шариатыбызда бар. Балким биздин парламент депутаттары мына ушуну киргизип койсо, дин айтпастан туруп деле. Мына биз Европадан алдык, Франциядан алдык, Өмөрөк Чиркешевич бир мыйзам жазды. Эми Кытайдан деле бир мисал алып койсок, Кытайда кол кесеткен, давай биз да колду кесебиз деп кол көтөрүп койсок, анан уурулардын колу кесилип калат, өзүнөн токтолуп калат. Эки адамдын колу кесилет, болду, калганын кестирип элес, өзү уурулук кылбай коет. Коюп ал десең албайт өзү. Ал десең, "Жок, колум мага керек" дейт.